Эми көрөлү сиздин командаңыз, сиздин офисиңизден, сиздин апыңыздан башка лидерлер, башка командалар келип товар алса, сизге кандай пайда чөт көрүп кетели? Мына тиякта айгүл эже айталы лидер директор дейли. Лидер анын директору бар дейли. Ошол директору толугу менен командасы сиздин апыңыздан товар алат дейли. Мына ошол директордун группасы 3000 балл жасап атат дейли сиздин апыңыздан. Бул орточо 300 миңден 350 миң, 400 миң сомго чейинки оборот да айына. Айына эмес, бир каталогко. Айына которгондо бул көбүрөөк болуп калат. Эми көрөлү сизге канча акча түшөт? Ал эми айгүл эжеге директоруна канча акча түшөт? Сизге мына 300 миң сомду көбөйтөбүз 5%га барабар 15 миң сом. Калькуляторго салып текшерсеңиз болот. Ал эми айгүл эжеге канча түшөт? 3000 балл көбөйтүп 64 сом көбөйтүп 5%. 9600 сом түшүп атат. Сизге почти 2 эсе көп акча түшүп атат, көрдүңүз мына. Сизге көп акча түшүп атат. Эми сизге 300 миңден 4%га көбөйтсөк бул 12 миң сом болуп калат азыраак, 4%да жүрсөңүз. Эгерде сиз экинчи категориядагы апай болсо сизде. Ал эми анын директору болсо, анда канча түшүп атат? 3000 балл 64 сом көбөйтүп 5% эмес, 1% түшөт. Бул деген 1920 сом. Аз эле түшүп атат, көрдүңүз 2000 сом. Ай сайын обороту үчүн түшүп турат. Бирок бул директорунун директору болгон үчүн ушундай түшүп атат. А сизге баары бир директордун директору келеби, биринчи линиянын директору келеби болсо, ошол директордун группасы сизден апыңыздан оборот жасап аткан болсо, сизге мына 15 миң, 12 миң акча түшүп атат. 350 миңде эми биз мисалы үчүн айталы, орточо эми биз айтып турбайбызбы 300 миңден 350 миң 400 миңге чейин деп. Мына 350ди көбөйтөлү 30 күнгө. Бул 21 күндө түшүп атат да, 21 күндө эмес, апыга 30 күн оборот түшүндүрүлөт. 21ге бөлөбүз, көбөйтөбүз 30 күнгө. Барабар 500 миң сом айына оборот берип атат. Ошол директордун обороту 5%га көбөйтсөк, бул 25 миң сомду түшүп атат. Эми экөө теңме-тең болуш үчүн мына 9600ду 21 күнгө бөлүп 30 күнгө көбөйтөбүз 13 миң. Мына почти 2 эсе да, 12 миң түшкөндө сизге 25 миң деп коелу, мисалы үчүн 12,5 миң. 1000 сом айырма болуп атат, так почти сизге 2 эсе көп түшүп атат, көрдүңүз. Ал эми ал биринчи линия эмес, экинчи линия болсо анда 2700 сом түшүп атат болгону, сизге 25 миң түшүп атат. Ал эми 400 миң оборот жасачы болсо, анда 30 күндө 570 миң, сизге 28 миң акча түшүп атат, көрдүңүз. Ушундай көп пайда түшүп атса, сиз эми неге башка бирөөнүн адамын асыласыз? Асылыштын кереги жок, тескерисинче сүйүнүп тейлеңиз. Анткени дегенде сизге ал адам өзү даяр келип атат, өзү даяр келип оборот жасап атат сизге. Ал эми директор ага тынбай көптөгөн сабактарды өтүп атат, жолугушууларды өтүп атат, ошол группасы менен тынбай иштеп атат. А сиз болгону жакшы тейлөөнү уюштуруп коюп, өзгөчө сиз жардамчы алып алган болсоңуз, жардамчыңыз аркылуу тейлеп коюп акча түшүп атат сизге. Бул сонун эмеспи? Даяр бизнес. Анан башка бирөөлөрдүн группасына сиз рычаг катары мамиле кылыңыз. Рычаг боюнча биз мына бай адамдардын сырлары деген менин видеомду көрсөңүз болот, YouTube'да бар. Толук түшүндүрүп кеткем. Рычагды пайдаланып өзүңүздүн бизнестериңизди чоңойтуп алыңыз. Мен мисалы үчүн ошол жолго түштүм, ошол жолдун жардамы менен оборотду өстүрүп алдым. Мына рычаг ишти жеңилдетүүчү курал. Сиздин ишиңизди жеңилдетет. Биз ошол бай адамдардын сырларына мисал келтиргенбиз. Мисалы үчүн акчаны колдо ташыйбыз десек, мисалы үчүн алтынды өтө оор болот, Ал эми арабага салып ташысак оңой болот. Көп катууда чарчабайбыз. Картошканы мына жеркебизге асып алып ташысак чарчап калабыз, белибиз ооруп калат. Ал эми арабага салып алып ташысак анчалык катуу оор болбойт, жана анчалык катуу кыйналбайбыз. Жана бир каптын ордуна 2 кап салып алып ташысак болот. Көрдүңүз, жеңил болот. Рычаг бул араба. Сиздин ишиңизди жеңилдетчү нерселер. Курал. Башка бирөөнүн группасындагы сиз рычаг катары карасаңыз болот. Кимдир бирөө директор группасы менен иштеп сизге алып келип атат, сиздин апыңыздан келип товар алып кетип атат. Сизге мына араба менен ташыганда акча түшүп атат. Жалгыз адам чоң акча таба албайт, команда менен гана чоң акча табуу мүмкүн. Ошол себептен сиз ошол директорлор менен мен команда болуп иштеп атам деп элестетип коюңуз, эгерде сиздин апыңыздан алардын группалары келип алып кетип аткан болсо. Бул сонунда башка адамдардын уюмдары, кардарлары сиз үчүн рычаг. Ошондой мамиле кылсаңыз, сиз андан бетер аларга жакшы мамиле кылып, алардын адамын каттап албачы болосуз. Анткени чындап эле сизге аларга караганда көп пайда түшүп атат, көрдүңүз, Рычагдар сиздин ишиңизди жеңилдетет. Мына өздөрү даяр келип апыңыздан товар алып кетип атат. Рычагды пайдаланып өзүңүздүн бизнестериңизди чоңойтуп алсаңыз болот, бизге окшоп. Башка адамдардын уюмдары, кардарлары сиз үчүн рычаг. Башка группаларга сиз душман катары карасаңыз болот, бир вариант. Бул ичиңиз тартып алган аракеттер жасай баштайсыз. Натыйжасында сиз уурулук кылдыңыз, жогорку Кудайга жаман сигналдар жөнөттүңүз, сизге жаза келет сөз түрдө. Аркада конфликттер, ашыкча проблемалар болот. Штрафтарга илешип калышыңыз мүмкүн. Айлыгыңыздын жарымы, андан бетер командага, компанияга жиниңиз келип, башка командаларга, башка группаларга жиниңиз келип, өзүңүздүн апыңыздын оборотун өзүңүз түшүрүп саласыз, ошол адамдар эртең келбей турган болосуз. Жана ар кандай коркунучтуу абалдарга келишиңиз мүмкүн. Оборотуңузду сактабай,
арендаңыз чыкпай калышы мүмкүн. Мисалы үчүн жакын арада бир региондордо ушундай жаман мамиле кыла берди эле, биздин лидерлерибиздин бирөө ачып, азыркы учурда жакшы тейлеп атат. Биздин командабыздын көпчүлүгү ошол жерден алып атат. Анын обороты түшүп кетти уже. Өз ага чейин оборот жакшы актабай атат, арендам чыкпай атат деген болчу. Таң калыштуу. Карасаңыз, оборотум чыкпай атат, арендам чыкпай атат, акчасы түшүп атат дешет. А бирок башка бирөөнүн адамдарын жакшы тейлеп кой, жакшы карап кой, оборотуң чыкканда жардамы тиет. Даптаяр келип өзү келип алып кетип атат. Сен ал үчүн эч кылбай атасың, болгону келген адамга жакшы товар берип, товар жакшы берип, жакшы мамиле кылып коюп атасың. Болду. Ал адам өзү төлөп атат, өзү терминалдан төлөп атат жана башка. Жок, анын ордуна уурулукка аракет кылып, мага өтсөң, мен сага жакшы мамиле кылам. Мага өтсөң, мен сенин товарыңды берем, эмесе сенин товарыңды бербейм деп коркутуудан эмне пайда чыгат? Оборотуңуз түшүп кетет. Ал адам эртең башка апа болгондо өтүп кетет. Же болбосо компаниядан жок болуп иштебей коет. Иштебей койгондон кийин эмне болот? Сиздин да оборотуңуз түшөт, бирөөнүн да оборотун түшүрдүңүз. Бирөөгө зыян алып келдиңиз. Сизге дагы жогорудан дагы зыян келет. Анын ишиңиз жүрүшпөйт. На чужом горе счастье не построишь деп орустар бекеринен айтышпайт. Бирөөгө жамандык кылып отуруп эч убакта өзүңүзгө жакшылык пайда болбойт. Бирөөгө жакшылык кылып атып өзүңүзгө жашооңузга жакшылыктар келет. Кардарларды жөнөтпөй калышат, өздөрү апа ачып алышат. Мына ошол көрүнүш болду. Мен көптөгөн группада, руководитель группага да жаздым. Эгерде жаман мамиле кыла берсеңиздер, уурдаган аракет кылсаңыздар, перерегистрация кылган аракет кылсаңыздар, өзүңүздөн көрүңүздөр. Биз өзүбүз апа ачкан аракет кылабыз. Ал региондордо, кайсы региондордо ушундай мамиле кылып атат, билебиз. Ошол региондорго биз апа ачкан аракет кылабыз. Жана баарына жакшы мамиле кылган аракет кылабыз. Ошол себептен биздин апыбыз силердин апыңарды керек болсо оборотун чаап коет. Обороту түшүп кетет кийин деп айтсак, кимдир бирөө жини келип бизге өчөштү. А бирок бул айла жок нерсе болуп атат. Биз бирөөгө жамандык каалап аткан жокпуз, просто көптөгөн адамдарга жакшылык жасап отуруп ишибизди өстүрүп атабыз. Ошол себептен сиз дагы ушундай мамиле, душман катары мамиле кылганда ушул нерсени ойлонуп коюңуз. Сиз жөнүндө антиреклама кетип баштайт, ал жака жөнөтпө, адамдар мындай кылат, тигиндей кылат деп. Биздин группабыздын ичинде бизде азыркы учурда 18 миңге жакын дистрибьютор бар. 18 миңдин ичинде эле канча антиреклама кетип атат. Бул апага жөнөтпө, бул жаман, уруу жана башка деп айтып атабыз. Сиздин оборотуңуз өскөн жок, акча аз болуп калды натыйжасында. Сиз кечке уже оператор жардамчы ала албайсыз, ошол себептен кечке өзүңүз иштейсиз апыда. Же оператордун айлыгын актабайт, ошол себептен же арендага чыкпайт, ошол себептен кыйналып, сиздин бизнесиңиз тескерисинче артка кетип атат. Сиздин ушул бизнеске, группа түзүүгө көңүлүңүз, убактыңыз, акчаңыз жок. Көңүлүңүз жок болгондон кийин сиз башкаларды кантип бул бизнеске кызыктырасыз? Кантип сиз бул бизнести башкаларга мактай аласыз эгерде сиз өз бизнесиңизде жакшы обороттор, жакшы ийгиликтерге жете албай атсаңыз? Бирок ушунун баары эмнеден болуп атат? Мына ичи тардыктан, урурлук кылгандыктан жана сиздин апыңызга келген адамдарга мамиле жаман болгондуктан болуп атат. Анткени дегенде баары эмнеде болуп атат? Жана биз айтып кеттик, бир эле ситуацияга эки түрдүү көз карашта болсо болот деп атабыз. Үч түрдүү мына. Кашыкты, вилканы кумурска башкача көрүп атты, ит башкача көрүп атат, адам башкача көрүп атат. Ал эми эч ким карабаса, ал эч нерсе эмес деп атабыз. Мына ошол эле гаишникке дагы ар кандай мамиледе болуп атат, көрүп атабыз, Бизде дагы ушундай эки түрдүү көз карашта карасак болот. Экинчиси көз карашыбыз бул кандай? Башка группадагыларды биз союзник көрсөк болот. Союзник мен оборотумду өстүрүп бергени, булар сонун куралы. Бирок анын үчүн мен аларга албетте бир аз болсо да жакшы мээнет киргизип коюшум керек, жакшы мамиле, товарын жакшы берип, недостача чыкса, брак чыкса алмаштырып беришим керек. Бул менин милдетим, компания мага ушундай милдетти жүктөдү. Мага ошол себептен акча төлөп атат. Жана кардар ыраазы болгон сайын ал дагы да көбүрөөк клиенттер таба баштайт, дагы да көбүрөөк адамдарды каттап, менин оборотума да жардам тиет. Жана башка апга кетип калбастан, башка офиске кетип калбастан менен келип алат деген мамиле болуп атат. Демек, алар менен биз союзник болуп, аларды биз рычаг кылып колдонтабыз, Силер келип менин апыман ала бергиле, менин оборотум тезирээк актайт, менин офисим тезирээк актайт, арендасын жана жардамчылардын да айлыгы чыгып турат деген мамиле болуп атат. Жана бирөөнүн игилик колдонобуз, эгер кимдир бирөө жакшы сатып, жакшы группа түзүп атса, муну карасаң деп биздин адамдар да ойготкону, мунун жардамы тиет. Канчалык конкуренция көп болгон сайын адамдар ойгонуп жакшы иштешет да. Мисалы үчүн бизде мындай болгон, биздин жаныбызда мурун биз автовокзалда офисибиз бар эле, биздин жаныбызда Арифлемдин офиси бар эле. Башында алар биз жаман көрүп жүрдү. Биз жакшы мамиле кыла бердик бирок. Арифлемди сурашса, биз жөнөтүп кое берет элек. Алар экинчи кабатта эле, биз биринчи кабатта элек. Арифлем биякта тиектил деп жөнөтөт элек. Анан саламды айттырып коет элек. Бир күнү аны холодный контакт, муздак контакт жасап атып көчөдө, сиңдиси менен таанышып калдым. Эжең айтып кой, биз дайым силерге адамдар жөнөтүп атабыз. Экинчи кабатты деп издегендерге жөнөтүп атабыз. Бизге мүмкүн болсо бизди жамандап эле койсун дедик. Бизди жамандапкандарын угуп калдым. Кийин ошол адам менен достошуп таанышып калдык. Бирок бир көрүнүш болду, мындай болду, карап туруңуз. Арифемдеги кыздар промостойкасын алып чыгып, продукциясын алып чыгып, эшикке флешмоб жасап, элдерге жана дегустация кылып, продукцияны жана духилерин жыттарын жытатса, биздин кыздар көрүп алып өздөрү, Арифемдер чыгып атыр, биз да чыкпайлыбы деп чыгышат эле.
Ал эми ошол арифлейм жок болсо эмне болот эле? Биз чык, пожалуйста, бияка чык, мына дегустация кыл, ушундай заказ аласың, кардарларын көбөйтөсүң деп түртүп атып, дагы балким чыгара албайт элек. А бирок бу жерде түртпөй туруп адамдар өздөрү эле чыгып атышат. Көрдүңүз, ошол себептен конкуренция бул дайым сонун. Конкуренцияга дайым кубаныңыз. Конкуренция чыныгы ишкер конкуренцияны жакшы көрүш керек. Ал эми ишкер эмес, коркок адам конкуренцияны жаман көрөт. Конкуренциядан коркпоңуз. Конкуренцияны пайдаланып сиз көп акча тапсаңыз болот. Сиз конкуренциянын жардамы менен адамдардын соңуна иштетесиз. Бирөөнүн ийгилиги сиз үчүн рычаг болсун, сиз үчүн колдоо болсун. Мына мен бирөөнүн ийгилигин дайым сатып отуруп, мына жаңы кайра компания, фабрик компаниясына кайрылып, кайра группамды ойготуп атканда менде 3000 балл, 4000 балл болчу, кээде 5000 балл. Азыркы учурда 115 000 балл болуп атат. Мына арадан 2 жыл гана өттү. 2 жыл 2 ай, 2 жыл 1 ай өттү. Ошол жаңы баштаганда онлайн өскөндөр жок болчу, жана менин лидерлерим уже почти жок болуп, директорлор жок болуп калган болчу. Мен эмне кылышым керек болду? Албетте мен өзүмдүн лидерлеримди эле көрсөтө берсем, алар директор эмес, алар директорго дагы уже сезим жок аларда. Мен эмне кылдым? Башка командаларда өсүп, иликке жеткендердин игилик окуяларын жазып, мен жаңы түзүп аткан командаларга көрсөтө баштадым. Жаңы түзүп аткан командалар ошолорду көрүп, аларды өскүсү келип, алар да ошондой жашоосун өзгөрткүсү келип өсө башташты. Эми өзүбүздүн командабызда ийгиликтер аябай көбөйүп кетти, башым айланат чынында. Директорлордун кимге тиешелүү атыгандай чынында башым айланып уже тааныбай баштадым. Азыркы учурда 40ка жакын директорубуз бар. Бул эмне болду? Бирөөнүн ийгилигин сатып атып, ушул натыйжа болду. Ошол себептен башка группаларды сиз союзник кылып колдонсоңуз болот. Рычаг кылып колдонсоңуз болот. Уруулук конфликттер, штрафтар жок. Тескерисинче сиздин маанайыңыз жакшы. Кимдир бирөө башка бирөөнүн командасынан жакшы заказды алып келген болсо, кубаныңыз. Ухты, ушундай иштеп алыпсыздар, мына фабрик кандай сонун күчтү берип атат. Ушул жөнүндө мен илдерге айтайынчы деп анан командама айта баштайм. Албетте командам аны угуп, алар да кыймылдай баштайт. Кардарларды дагы ишенип жөнөтүп атышат, анан алар жетекчилери, лидерлери угуп, жакшы мамиле кылып атканыңызды көрүп. Апы ачканда ойлонбошу да мүмкүн алар көбүнчө. Эмнеге дегенде жакшы мамиле кылып атса, зачем эмне кылабыз, мойнубузга акча түйшүктү иликтеп. Точно ошондой болду. Сиз жөнүндө жакшы реклама кетип баштады. Азыркы учурда действительно чынында эле биздин апы жөнүндө угуп атабыз, жакшы реклама айтышат экен, лидерлер биз менен айтышат экен. Батырхановдордун офиси жакшы экен, жакшы мамиле кылат экен, өзүнө каттап алган аракет кылбайт экен, жана перерегистрация жөнүндө дайым командасына айтып үйрөтүп турат экен деп тескерисинче адамдар жөнөтүшөт. Сиздин оборотуңуз өсүп, кошумча киреше баштады, түшө баштады, жана жардамчылыгы сизге толук шарт пайда болду. Сиз кечки өзүңүз эле апыда иштей бербей, оператор алдыңыз, ага жардамчыларды алдыңыз, айлыгын көтөрдүңүз, ал жакшы көңүлүн коюп иштей баштады. Кардарларга жакшы мамиле кылып атат, өзүнүн айлыгы жакшы болгон үчүн. Апы өз алдынча иштеп сизге пайдап келе баштады. Мына азыркы учурда биздики чындап ушундай болуп аткан учуру. Жана сиз эсиңизде болсо, притча о водопроводе деген бар, YouTube'дан көрсөңүз болот. Пабло и Бруно деген притча бар. Ушул жерде бирөөсү өз жалгыз сууду ташыйт, экинчиси водопровод куруп коет. Водопровод куруп койгон адам кийин водопровод өзү иштей берет. Ай сайын суу алып келген сайын ага айылдын тургундары акча төлөп турат. Ал эртеден кечке иштебестен ошо водопроводду оңдоп, түздөп туруп эле акча таба берет. Тиги досу болсо эртеден кечке суу ташыбаса акча түшпөй калат. Мына сиздин учуруңузда дагы эгерде сиз башка группаларга душман катары карасаңыз, өзүңүз жалгыз апыда иштей бересиз. Апыңыз наоборот өспөй, актабай. Ал эми сиз аларга тескерисинче союзник катары карасаңыз, аларды тескерисинче рычаг кылып колдонсоңуз, сиз водопровод куруп алган болосуз, сиздин апыңыз да уже адамдар айлыкка иштеп, сиздин апыңыз өзүнөн өзү иштеп калат дагы, водопроводдун ээсине окшоп акча алып келип турат. Анан сиз бизнеске группа түзүүгө толук көңүлүңүздү бөлө аласыз. Эртеден кечке апыда отура бербей, группаңызга да көбүрөөк убакыт бөлө аласыз, көбүрөөк көңүлүңүздү бөлө аласыз. Убактыңызды, акчаңызды, бизнести мактай аласыз. Эмнеге дегенде сиз бизнестен пайда көрүп атасыз, болгондо эртеден кечке кыйналбастан жеңил иштеп пайда көрүп атасыз, же болбосо кызыктуу иштер жасап, эртеден кечке товар өткөрмөй, кызыксыз иштер менен болбосо, кызыктуу иштер жасап атып, бизнес жасап атасыз, жана ошол жөнүндө сизге элге мактап айта аласыз. Ал эми сиз эртеден кечке офистен чыкпай эле иштей берсеңиз, кантип мактап айтасыз бул бизнесте? Жана көптөгөн проблемалар, чекеден башка командалар, башка группалар сиз үчүн душман болсо, кандай мамиледе сиз бул бизнес жасайсыз? Анча эмес мамиледе. Албетте сиз бул бизнеске мамилеңиз начар болсо, муну адамдар сезет. Эсиңизде болсо, биз жолугушууларды уюштуруу деген видеобузда айтып кеткенбиз. Адамдар сиздин ичиңиздеги сезимди сезет. Сканери бар депчи. Сиздин ичиңизде бул бизнеске ишеним күчтүү болсо, алар аны сезет. Начар болсо, көңүлүңүз калган болсо, анда аны дагы адамдар сезет. Дагы катталбай коет деп. Эми мына мамилеңизди оңдоо үчүн мына могул мисалды дагы бир жолу карап коюңуз жана сүрөткө тартып алыңыз. Демек, директордун группасы аз акча берип атат. Ал эми сизге болсо директордун группасы жакшы акча берип атат. Эми жаңы апыны өнүктүрүүдө дагы кандай каталар бар көрсөтүп кетели. Өз регионуңузду башкалардан кызгануу бул бизнесиңизди бузат. Бул эмнеге кантип бузат азыр көрсөтүп кетебиз.
Ар кимдин өзүнүн рызкысы бар, эсиңизде болсун. Ар кимдин өзүнүн рызкысы бар. Башка команда келип пайда болсо да, анын өзүнүн рызкысы болот, анын өзүнүн кардарлары болот. Ошол себептен ичиңизди тар кылбаңыз, кенен пейилди кенен коюңуз. Кичине тар ой жүгүртүү кичине натыйжаларга алып келет. Мен бир убакта мындай болчу, мен да кысканчумун, менин лидерлерим да кээ бирлер кысканчу. Анда биз бул билимдерди билбейт элек. Анан бир-эки башка параллельный веткалардан да таанышып калсак, ушундай мен эч маалымат бербей, жашырып айтпай ушундай кыйнашат, жаман тар карашат дегенде анан ойлонуп калдым. Неге ушундай? Мен дагы эмнеге мурун ушундай болгом? Азыр эмнеге андай эмесмин деп карасам, көрсөм мен мурун ошол шаардагы гана бизнести көргөн экем. Башка бизнести көргөн эмес экем. Ошол кичинекей жерди көрүп алып эле кыскана берген экем. Мисалы үчүн сиз жашаган жерге де 10 миң же 20 миң киши жашачу болсо, сиз ошол 10 миң 20 миңди карай берсеңиз, ошол башка командалардан кыскана баштайсыз. Ал эми сиз Кыргызстандын баарын карасаңыз, такыр кысканбайсыз. Кыргызстанда 6 миллион баарыбызга жетет деп. Ал эми сиз Фаберикте 32 мамлекетте иштейт, 32 мамлекетти көрсөңүз, анда сиз такыр кысканбайсыз. Кысканган бул эмнеге окшош? Мына могул сүрөттө көрүп турасыз, шлем, мына шлем. Мына рыцарьдын шлеми жана мына жокердин шлеми болот. Бул шлемди кийип алгандар көбүнчө алдыны гана көрөт, эки четти көрбөй калат. Ограниченияда да мына чектелген көрүү болот да. Мына кысканган адамдарда чектелүү мына кичинекей жерди көрүп атат да. Шлем кийип алгансып мына оң жагы, сол жагы тосулуп калат дагы. Бир эле жерди көрүп атат да, өзүнүн эле айылын, башка жерди көрбөй атат. Ошон үчүн ал адам кыскантат. Чоң масштабты көрүүгө аракет кылыңыз. Шлем чечиңиз. Фаберик 32 мамлекетте иштейт. Ошонун баарында бизнес кылсаңыз болот. Наоборот, биз көптөгөн мамлекеттер менен иштеген жетишпей калдыбыз. Жетишпей, ошонун баарын каптаганы жетишпей калдыбыз. Биз аздык кылдыбыз. Ошол себептен сиз дагы ошондой мамиле кылыңыз. Ошондой мамиле болгондо сиздин бизнесиңиз дүркүрөй өсө баштайт. Фаберик миңдеген шаарларда бар, 32 мамлекет миңдеген шаарларда. Канчалар мамлекеттерде даже ашыл элек, эртең бизнести чоңойткондо эми ошол жактарда да кура алсак болот. Анан коңшулаш шаарчаларды көргөнгө аракет кылыңыз. Коңшулаш шаарчаларды да кылсаңыз болот. Сиз бир эле сиздин айылыңыз, бир эле сиздин шаарыңыз эмес да. Бул боюнча мына Марияна Шербяктын «Смогу ли я» деген аудиосунун окуясы бар, ал жерде айтат. Мен биздин айылыбыз ушунчалык кичинекей дейт. Ушул айылда бир эле светофор бар дейт. Ана мен өзүм айттым, я тоже хочу стать бриллиантовым директором дейт. Бирок мен бриллиантовый директор, биздин шаарга дагы бир светофор коюлса, мен сөзсүз бриллиантовый директор болом. Демек биздин шаар чоңойду болот деп өзүмө сөз бердим дейт. Бирок иштей бердим, арадан 2 жыл өтүп дагы бир светофор коюшту. А мен как раз бриллиантка жакындап калган болчумун дейт. Мен точно бриллиант директор болом дедим дейт өзүмө. Бриллиант директор болдум дейт. Сиз эмнеге ишенсеңиз ошол нерсе болот дейт. Ошол себептен сиздин айылыңызда да сиз өтө кичинекей деп элестетсеңиз, анда ошол нерселерди коюп алыңыз. Бирок дайыма эсиңизде болсун, эмнеге айылчаңыз ушунча кичинекей болсо дагы, карасаңыз жылда жаңы жерлер берилет, жаңы үйлөр салынып аткан болот. Айылыңыз чоңоюп атат, шаарчаңыз чоңоюп атат, жылда чоңоюп атат. Себеби улам-улам жаңы адамдар көчүп келет, улам-улам жаңы адамдар Россияга кеткен менен Россиядан кайра келип атышат, жана төрөп көбөйүп атышат. Ошол эле учурда Россияга кетсе, ну что, сиздин айыл жергеңизден Россияга кеткен болсо, анын номерин алыңыз, ага сунуш айттыңыз, аны деле каттап Россия менен иштесеңиз болот. Биз ошентип отуруп азыркы учурда бизде мисалы үчүн Москвада азыр 4 директорубуз бар мына. Өзүбүз Кыргызстандабыз. Бул эми чек эмес, мен билебиз, биз Россиянын көптөгөн шаарларында да көптөгөн директорлорду өстүрүп чыгабыз, Кудай бурса. Анткени биз шлемди чечип койгонбуз. Сиз дагы шлемди чечиңиз, өзүңүздүн гана айылыңызды карабастан пейилди кененирээк коюңуз. Ошондо сиз көптөгөн шаарларда бизнес кылса болорун түшүнүп, сизде жаңы түшүнүк менен чоң масштабтагы бизнестерди кура баштайсыз. Эми колду көтөрөбүз, айтабыз, ичи тардын бизнеси тар деп. Ичи тардын бизнеси тар, ичи тардын бизнеси тар деп 3 жолу айтабыз. Ичи тардын бизнеси тар. Пауза басып айтыңыз. Айттыңызбы? Азаматсыз.